Дүйнөнү патинкеге кошуп чечкен болосуздар да. Бул жерде нак акыреттик иш болот да. Бир барып келди болот да, кайра эле бара берет да, бул эл көрсүн үчүн бартат, атак барбайт эле. Умра күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот. Эң жакшы амал азыркы күндөгү, эң жакшы амал жөнүндө сүйлөшөбүз, бул Аллахтын үйү Каабаны зиярат кылыш. Бул ажылыкта болсун, же умрада болсун. Кыскасы Каабага эле барыш азыркы доордун эң жакшы амалы. Неге эң жакшы амалы? Андан дагы жакшы амал бар. Бирок ал жок азыр, казат дегенчи. Алла жолундагы казат жок болгондон кийин азыркы учурда мындай убактылуу эң жакшы амал кайсыл? Бул Каабаны айланыш, умра же ажылык. Аллахтын делегаттары болуп эсептелет. Вафдун мин Аллах деген пайгамбарыбыз. Мисалы, курултай болду да. Курултайга мындай өкмөттүн, шаардын эң авторитеттери барат. Мындай решающий кылыпчы. Ким курултайга кетсе, о, машалла болуп кеттир деп. О курултайга барып, чекеде отуруп, эчтеке сүйлөбөй отуруп келсе деле ол урмат ол, туура? Жол кырасын бияктан берип келгенден кийин машалла бул бердин авторитети экен, уже барып келип атат депчи. Бул эми бир адамга барган делегат да. Ушул элдин арасынан бир нече адамды тандап жөнөткөн. Пайгамбарыбыз айтат, умрага жана ажылыкка барган адамдар Аллахка барган өз элинен болгон делегаттар. Мисалы, сиз барсаңыз, сиз Кыргызстандын атынан ушул күндөрү санактуу гана адам барды, ошо сиз бардыңыз. Ушундай даража. Абдулла ибн Аббастын айткан сөзү бар. Хукка алейна ан туqabilu rawahilul hujjaj деген. Бизге келген ажыларды көтөрүп келген улоолор бар го, төө аттарынын буттарын өп коюшубуз керек болуп калды да депчи. Эми бутун өпкөн эмес сахабалар. Мындай көркөм өтмө мааниде да. Ушун алар ажылардын өзү эмес, келген аттарын, төөлөрүн биз ушундай сыйлашыбыз керек деп, мурун ошондой жаныбарлардын стоянкалары болчу да. Ажылыкка баргандан баштап чөптөрүн, сууларын саздап бере турган. Өзү чөл ал жерден, бирок алып келдирип кылып бере турган. Бул эмне дегенде Аллах Тааланын коногун сыйлоо болуп эсептелинет. Ушундай бир звания менен барылат. Экинчиси, умра күнөөлөрдүн кечиришине себеп болот. Мурун бир умрага барып келдиңиз, анан эми бардыңыз да. Аралык канча болду? 1 жылда бир бартасызбы? 2 жылда бир бартасызбы? Же 5 жылда бир бардыңызбы? Мурунку умра менен азыркы умранын ортосундагы күнөөлөрдүн, кичинекей күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет. Пайгамбарыбыз табиул умрата вал хадж. Ажылыкты дагы, умрады дагы биринин артынан бирин аткаргыла. Ушундай динди дали түшүнө элек адамдар динден сүйлөгөндөр бар го. Бир барып келди болот да, кайра эле бара берет да, бул эл көрсүн үчүн бартат, атак барбайт эле деп өзүн эле сүрөп атат алчы. Жок, биздин мусулмандар ал үчүн барбайт. Ажылык жана умраны кайра кылгыла, биринин артынан бирин ээрчиткиле, анткени ал нени кечирет? Күнөөлөрдү кечирет ошол ортосундачы. Ошон үчүн барылат. Кайра баруунун эч кандай зыянчылыгы жок. Анан бул дагы реклама эмес. Эстеп коюңуздар, а? Биз башында айттык, келиштик. Андан кийин умра ошол азыркы эле хадистин уландысы дүйнө проблемаларын дагы чечет, кедейликти кетирет. Кедейлик кетирет дегенде карыз болсо карыздан кутулат, жетпей атканса жетпеген нерседен кутулат, же дүйнөдө бир тынчтык болбой атса, мындай үй бүлөлүк маселе, кошуналык маселелерде ошол нерселерди дагы кетирет. Пайгамбарыбыз айткан, "Ян фил киро хабасал хадид", окшоштурупчу, куду темирдин заңын жанагы өгөлөгөндө кеткен сыяктуу умра танфил умратул факра ва зунуб. Умра кедейликти жана күнөөлөрдү кетирет. Кантип кетирет дегенде, мынантип кетирет туугандар. Биз биякта жүргөндө чынын айтканда жумага өз араң келди. Азыр мисалы саатты карасаңыз, саат 1-ден 15 өттү да. Биз ровно баштаган 2 саат эле келе да. Уже барып суук болгончо эрте келтасыздар чынын айткандачы, мында сыгырак жерде отурайлы, эчте калып кетпейли депчи. Башка малдарды дөөгө чыгып кетип, жолго чыгып дегендейчи. Неге дегенде силер тапшыра албай атасыздар өзүңүздөрдүчү. Алла жолунда но эшикке батинкени чечип үйгө мешитке киргенде бу дүйнөнү батинкеге кошуп чечкен болосуздар да. Бул жерде нак акыреттик иш болот да. Ошондуктан пайгамбарыбыз мешитке эрте келип, эң акыры чыкканга буйруган, бирок кыла албай атасыздар, моюн калыңыздар. Эми бул ажылык жана умрада, азыркы бүгүнкү темага салып айткан жалаң умрада, бул 14 күн
дүйнө кууйм десеңиз ham окшобойт да. Бияктагы иштериңиз ham атай умра кет деп чалбай турат. Анан ошончо баргандан кийин мүмкүнчүлүк болот. Аллахым, мен мынандай көйгөйлөр менен келдим. Бергин сапарда, мына Уру Аль-Харам мечитинде, Аль-Харам территориясында, ихрамда, ибадатта бул учурда мүмкүнчүлүк берилет да. Неге ибадат кылганга, Аллахка кайтканга, кечирим сураганга анан кечирилет алчы. Бирок жөн эле мындай кылып эле барып келсе кечирилиши кыйыныраак. Шу барып ушу келе турган деңгээлдечи. Барганда баягы бир аз оорчулук, жеңилчиликтер болот го. Ошонун эсебинен кечирилет. Анан дагы умранын артыкчылыгы жакында Рамазан келатат. Бул Рамазанда кылынган умра ажылыкка барабар, сооп жагынан. Ажылык кылып кой деп кутулду эмес. Ажылыкта элдер канчалык соопко ээ болсо, Рамазан ичинде кылынган умрада ошондой сооп болот. Мынакей даража. Пайгамбарыбыз бир аялга айткан, биз эмебиз себептүү баягы төөсү туула турган болуп калып, ошону күтүп биз ажылыктан калып калдык дегенде айткан, Рамазанда умра кылгын, Рамазанда кылынган умра мени менен ажылык кылгандай барабар деген да. Пайгамбар ажылык кылып барганда ал барбай калган. Умра кылып кой Рамазанда. Ушул сооп жетет деген. Мына ошондуктан өзгөрүп атсаңыздар керек, Рамазанда башка сена болуп эле асман чапчып кетет. Барсаң ал жакта дагы эл көп. Башка малда кеңирчилик да, мына боош жүрөсүң, тыгын. Ага карабай эле биздин эл талпынып барганы, муну ыхластуулар гана түшүнөт да. Машалла соопко жүгүрүп атат депчи. Бирок ыхлас жок болсо түшүнүш кыйын. Не кыйналасыңар, эл азыракта барбайсыңарбы депчи. Салкында барбайсыңар деп. Бирок сооп күч болгондуктан кандай сооп болду? Ажылык кылгандын, жок, жондагы ажылык эмес. Пайгамбарыбыз менен ажылык кылганга барабар. Андан кийин ажылык умрада баскан кадамдар, билесиздер, кеткен чыгымдар бардыгы ахирет үчүн гана жумшалгандыктан бардыгы садака эсептелинет. Кандай садака? Жегениңиз ham садака да. Бизден барганда биз эттүү калкпыз да, көп жеген элчи. Ал жерге барганда эттин калориясы жетпей калса, кымбат сатып алып туруп бир жесеңиз дагы сиз ошого ибадатка күчтөнүп атасыз да, мына организмге жетпеген нерсени кылганыңыздан эле сооп. Эмнеге дегенде сиз Аллах жолундасыз. Азыр жакшы жеп алып туруп күчтөнүп бирөөнү урам деп барбайсың да, тетирисинче ал жерге сабыр кыласың. Кээ бирки түшүнбөгөн адамдар нары бер десем, майли сабыр, биз Аль-Харам территориясында. Анан ажылыкта, умрада кылына турган ибадаттардан таваф ибадаты. Таваф ар бир хадисте келген ар бир кадам сайын бирден даражалар көтөрүлүп, бирден күнөөлөр кечирилет. Тавафта канча кадам басат? Байкасаңыздар, толтура басылат. Анан бирок бул ушундай улуу сооптуу иштер. Азыр сүйлөштүк бир чекесин. Эми бул тууралуу дагы сүйлөшсөк өзүнчө бир китеп болуп кетет. Кыскача мындай, эң негизги хадисте да айтканга аракет кылдык.